азыр кезектеги ватандаштар Каныбек Жаныбек уулу кызыл бурчтан, мына ак кийимчен, ал эми көк бурчтан чыккан кызыл чолокшу менен ал Бекзоджон Камилжонов. Каныбек Жаныбек уулу 1995-жылы 22 августта төрөлгөн. Бишкек шаарынан, болгондо дагы Бишкектин Калыс Ордо жаңы конушунан 1,75 сантиметр боюн узундугу, эки мушкердин тең салмагы 66 килограмм, дал ушул чембирдикте беттеш өткөрүп атышат. Алгыр деген кайман атка ээ Каныбек Актилек Жумабек уулунун шакирти, кулатуу боюнча спорттун чебери. Жана бири-бирин азырынча изилдеп чалгындоо иштерин жүргүзүп атышат. Бирок керек учурда ийгө тең албетте сокку затканга дайыма даяр. Лоу кик өзбекстандык тараптан, Бекзоджон Камилжонов тараптан, бирок ошол замат Каныбек Жаныбек уулу аралыкты кыскартып белдик туруп, мына ушундай сейрек кездешкен соккулардын бири, туруп буту менен секирип сокку узатам деп бараткансып, бирок колу менен чабуулга чыкты. Толугу менен ал биринчи номерде иштеп атат. Жана аралыкты уламдан-улам кыскартып барып, ушундай сокку узатканда дагы нокаутка жиберчидей болуп, ушундай өзгөчө сүр менен мекендешибиз Каныбек Жаныбек уулу келе жатат. Мундуз деген кайман аттын ээси Каныбек буга чейин 4 ирет жеңүүчү аталган. Мына азыр каршы эркинден эки сокку өз максатына мынтамай жетти. Жана хайкик, идеалдуу хайкик, мына улдуйкы жакка так аткарылды дагы. Каныбек Жаныбек уулу ошентип мына бутунун соккусу менен жеңишке ээ болду. Терең нокаутка кетти окшойт Бекзоджон Камилжонов. Бекзоджон Камилжоновго ийгилик ден соолук каалайбыз. Ал эми Каныбек Жаныбек уулун мына жеңиш менен куттуктайбыз. Ордунан тура албай жатат. Ушунчалык кубаттуу сокку ишке ашты. Тилекке каршы кайталоо жок. Бизде жерде кайталоодон ешнерсе ушунчалык соккуга сиздер болмоксуздар. Албетте YouTube'га буйрса беребиз. Мына ушул беттештерди андыктан ошол тараптан кайра көрүп алсаңыздар болот. Каныбек Жаныбек уулу өтө оор соккуну узатып, татыктуу жеңишке ээ болду. Эки мүнөткө да беттеш созулган жок. Менин оюмча азырынча албетте жеңишти чогуу майрамдагысы келет, бирок азырынча калысын жанына эч ким келбей турушу керек. Каныбек Жаныбек уулу 1 минута 45 секундада ошентип нокаут менен жеңишке ээ болду. Куттуктайбыз.